Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда Энекем деген чыгарманы өтөбүз. Бул чыгарманы өтөрдүн астында ушул ыкманы түшүндүрө кетейин. Нурак Абдырахманов атабыздын иштеп чыккан ыкмасы ушу балдарга, үйрөнчүк балдарга жөнөкөйрөөк болуп, анан тез кабыл алганга ушул ыкманы иштеп чыккан экен. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бул жакта деген жазылып турган эки кайрык проигрыш деп коебуз. Бул ырды баштардын астындагы чертиле турган музыкабыз. Ушул обондун ичиндеги кайрыкты кайталап туруп, анан кийин адатта ырды баштайбыз. Эми ушул ырдын биринчи кайрыгын баштап көрөлүк азыр. Мынакей бул жерде Энекем, энекем, энекем дегенди азыр бул нота менен түшүндүрүп берейин. Мынакей. Бул ыкмандагы бир сөз айта кетейин. Бул тескери 4 болуп турган белги Нурак Абдырахманов атабыз иштеп чыккан ушул белги деген бул сөөмөйдү түшүндүрөт. Мынакей 4-чү тескери 4кө окшошу. А бул жатып турган мындай белги жана чоң кичине дегенди түшүндүргөнгө окшош. Ал болсо ортонду түшүндүрөт. А бул тоголоктор болсо бош дегенди түшүндүрөт. Бош деген сөз бул комузда бул баспай туруп эле анан мындай бош четкенди бош дейбиз комузда. Бул биринчи кайрыкты азыр мен чертип көрсөтөйүн. Бул обон болсо өзү 4-чү мерчемден чертилет комузда. Комуздун мерчемдери боюнча кичине түшүнүп бере кетейин. Биринчи мерчем деген комузда өйдө жагында болот, комуздун баш жагында. Мисалы бул жерде. Андан кийин экинчи мерчемибиз бу жакта болот. Мисалы ушул ырлар көйлөр чертиле турган болсо, үчүнчү мерчем мисалы бу жактан кайсыл чертилет? Мөл-мөлүм чертиле турган мерчем бул үчүнчү мерчем болуп эсептелинет мисалы. Андан кийинкибиз 4-чү мерчем мынакей. Аяк заты ырдай турган, үнүнө туура келе турган ушул 4-чү мерчем болуп эсептелинет. Анда эмесе ушуну көрсөтүп берелик. Мынакей. Бул жерде сөөмөйүбүз экинчи кылда туруп атат. Ошондо деген үстү багыттарга көңүл бурушубуз керек. Бүт бардыгы тең оң колу, шилтей турган колубуз бүт баары тең ылдый багытты көрсөтүп турат. Значит, бүт баарын тең ылдый чертебиз. Мисалы, андан ары улантабыз, ортон кайра сөөмөй. Мына, эми кошуп чертип берем. Андан ары улантабыз. Астыңкы кылда туруп атат, аты жок, анан сөөмөй. Эң аягында бош болот. Мынакей эң баштан кошом. Андан кийин бүт баары тең ылдый чертилди. Мынакей бүт бардыгы тең ылдый чертилди белгилери мынакей. Эми андан ары кетебиз. Могу кашаа бар бул жерде. Дагы бир жерде түшүндүрө кетейин шуну. Кашаанын ичинде эки точка, анан эки сызык деген бизде нотада кашаа деп айтылат. Ушунун ичинде турган белгилер ушу башынан кашадан кайра кашаага чейин эки жолу кайталанат дегенди түшүндүрөт. Беркини кошуп, анан аркы менен чогуу чертип берем азыр. Кайра биринчи кылда, экинчи кылда сөөмөй. Бул жерде бир эле жолу жазылып турат, бирок кашаа болгондуктан эки кайталап атам мен. Эки, мына ушундай чертилип калат. Эки жолу ылдый, анан үчүнчүсү өйдө, анан кайра ылдый. Биринчиси жалгыз чертилет, калган үчөө чогуу чертилет. Деп чертилет ошондо. Эми биринчи кайрык менен экинчи кайрыкты кошуп көрөбүз. Деп бир кайрыкты черттик, Эми кийинкисин дагы чертебиз, Кийинки кайрык дагы ошо окшош башталат, бирок багыттарында өзгөрүүлөр бар, үстүндөгү чертүү багыттарда. Эң баштан азыр тамгалап чертип берем түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, бул кайрык болду, экинчисине кетебиз андан ары. Бу жакка келип экинчи кайталоого келгенде, бу жактан уже чыпалагыбыз астыңкы кылда туруп атат. Биринчисинде болсо сөөмөйдө калып аткан.
Мынакей кайра шашпай көрсөтүп берейин. Бош, анан чыпалак астыңкылда. Эки кайталаганын себеби бул жерде дагы каша кармалып турат. Анан ушул чыпалакка келгенде да багыттар өзгөрүп атат. Жанагы биринчисин көрсөтүлгөндөй эле эки жолу ылдый, бир жолу өйдө, кайра ылдый. Ошондо деген биринчиси жалгыз чертилет дагы, калган үчөөнү чогуу чертебиз. Ошондо кайрыктарыбыз окшошуп калат мынакей. Азыр бул экинчи кайрыкты көрсөтөйүн деп турам. Жакшылап карап турсаңар, мына бул жерден баштайбыз дагы. Анан келип туруп, могу каша жабылган жерден токтойбуз азыр. Силер жакшылап карап туруңар, мен болсо жай кылып чертип көрсөтүп берем азыр. Бул жерге көңүл бурабыз, жанагы айтылган жерге. Кашанын ичинде эки жолу кайталанат. Анан кийин багыттарыбыз өзгөрөт. Буяктарда багыттар бүт баары тең ылдыйды көрсөтүп турат. А бул жерге жеткенде уже бир багытыбыз өйдөнү көрсөтүп турат. Биринчи багытыбыз ылдый, жалгыз чертилет дагы, бул үчөө чогуу чертилет. Азыр жакшылап бул жерден баштап туруп карап туруңар, мен чертип көрсөтүп берем. Жаңы эле мен бул кашанын ичиндеги чыпалакты кайталадым. Чыпалагыбыз астыңкы кылда туруп атат. Мынакей азыр жакшылап карап туруңар, мен тамгалап айтып берейин азыр. Мынакей. Сөөмөйдө турабыз, экинчи кылда кармап турабыз, бүт бардык белги ылдыйды көрсөтүп турат. Оң колубуз менен ылдый чертип баштайбыз. Кеттик анда. Сөөмөй, 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 анан ортон, анан кайра сөөмөй, анан кийин чыпалак астыңкылга, анан кийин сөөмөй, алда астыңкылда, анан бош. Анан кийин кашанын ичин чертебиз, чыпалакта турабыз, биринчи кылда. Бул дагы мынакей. Мисалы, чыпалак ылдый, кайра өйдө, кайра ылдый, анан ылдый, Эми кайра ушул жерден баштап кошуп чертип берем, түшүнүктүү болуш үчүн. Бош, анан чыпалак өттүк. Эми андан ары жылабыз дагы. Биринчи кайрыкты көрсөтүп берейин. Үстүндөгү белгилерге көңүл бурула, буякта уже белгилер өзгөрүп баштады. Мынакей тамгалайбыз. Ортон биринчи кылда туруп атат. Мынакей ортон, чыпалак, сөөмөй өйдө экинчи кылда. Анан ортон экинчи кылда, анан чыпалак кошулуп чертилет буякка. Мындай болуп туруп. Плюс деп турган, мына плюс деп турган белги, аны чертпейбиз дагы, муну черткенде эле чыпалакты тезинен кое койсок, ошол ушундай үн чыгат жакшынакай мынакей. Жай дагы көрсөтөм. Кайра көрсөтөм. Ортон, чыпалак, сөөмөй экинчи кылда, ортон экинчи кылда, анан чыпалак. Мунун үнү жабылып бүт электе, чыпалакты тезинен басабыз, мунга жанаша эле. Мынакей жай көрсөтөм эми. Мынакей ушундай болот. Буякта дагы ортон, экинчи кылда кетет экен экөө тең, ортон, дагы ортон, бардыгы тең ортон экен дагы, үстүндө белгилерге көңүл бурабыз, ылдый болуп келип туруп, акыркысы өйдө болуп атат. Азыр ушуну чертип көрөлүк. Ортодо эч кандай пауза жок. Ушуга кошулуп эле буягы уланат азыр мынакей. Деп уланып кетет мынакей. Плюстан кийин эле ортондор уланып кете баштады. Мынакей. Бул жерде да так эле ушундай биринчисине окшошуп кетет экен. Муну да түшүндүрүп өтөйүн азыр. Бул жактан ушул плюс менен өттүк, жанагыга окшош, буга окшош. Фаршлаки кошуп чертилди. Эми андан ары өтөбүз мынакей. Сөөмөйгө чейин чертем азыр, жанагы жерден баштап түшүнүктүү болуш үчүн. Буякта дагы бир жолу ылдый, калганы ылдый өйдө. Биринчиси жалгыз турат дагы, экөө чогуу чертилет.
Эми мындан ары жылалыгы. Мына чыпалактан кетип атат. Чыпалак биринчи кылда туруп атат. Белгилерди карагыла, бүт баар тең ылдый. Эң акыркы силөйдө кетип атат. Мына биринчи кылда чыпалак, анан өтөр менен экинчи кылда ортон, анан кийин экинчи кылда сөөмөй карап тургула жакшылап. Мынакей. Ушул жерден баштадык дагы. Акырын чертип келип туруп, мына бул жерге чейин келдик. Бул деген астыңкы кылдагы ортон менен бүтүп атабыз ошондо. Эми чертилишин көрүп алгыла. Так. Дагы жолу кайталайбыз. Окей. Ушундай болот бул. Бүгүнкү темада ушул энекем деген жакшынакай обондун мынакей жарымына чейин келдик азыркы сабакта. Эми ушуну эсиңерге сактап калыш үчүн кайра баштан тамгалап көрсөтөм дагы, анан комузда көрсөтүп берем. Сөөмөйүбүз экинчи кылда туруп атат. Үчөө тизилип турат, көңүл буруп карагыла. Анан үстүндөгү белгилердин баардыгы тең ылдый карайды, шилтегенди көрсөтүп турат. Бул оң колдун шилтемдери. Демек, сөөмөйдү басабыз дагы, үчөөнү тең ылдый карай шилтеп чертебиз. Андан кийин карасак дагы эле сөөмөй, анан ортон, анан кайра сөөмөй. Ошону менен башында 3 сөөмөйдү ылдый черттик, анан дагы 1 сөөмөй ылдый черттик. Себеп дегенде бул өзүнчө туруп атат, бул сөөмөй буларга кошулбайт. Бул үчөө чогуу, бул үчөө чогуу. Бул үчөөнү бир чертебиз дагы, анан кайра бул сөөмөй, ортон, кайра сөөмөй. Бүт баардын белгилерин карагыла. Ылдый карай шилтем көрсөтүп турат. Баардыгын тең ылдый чертесиңер, Андан ары кеттик. Бул жерде деген ортоңку колубуз, ортончу колубуз биринчи кылда туруп атат. Сөөмөйүбүз биринчи кылда туруп атат. Анан бош туруп атат. Бош деген бул уже кайсы кылда турса дагы бош уже. Бул муну баспай чертебиз, түшүндүрүп айткандай. Эми карап тургула. Биринчи кылда ортон турат дагы, белгиси ылдый карап турат. Демек ылдый чертебиз. Сөөмөйүбүз биринчи кылда туруп атат. Ортондон кийин сөөмөй басылып атат, анан кийин белгиси ылдый. Боштун да белгиси ылдый. Демек, эң биринчи башталгандан баштап, ушул бир кайрыктын ичинде бүт баардыгы тең шилтемдери ылдый карай кетти. Бүт баарын ылдый чертеткенбиз. Эми андан аркы кайрыкка өтөбүз. Дагы ошондой сөөмөй, 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 сөөмөй. Бул жерде байкасаңар белги турат, мынакей. Үчөөнүн башы кошулуп турат, Үчөөнүн башы кошулуп турган жерде үчөөнү чогуу чертебиз. А биринчи сөөмөйүбүздү карасаңар, өзүнчө жалгыз туруп атат. Жалгыз турган сөөмөйдү жалгыз ылдый карай шилтейсиңер дагы. Анан калган 3 сөөмөйдү болсо, мына үстү жагын карасаңар көрүнүп турат. Белги ылдый кетти, өйдө кетти, анан ылдый кетти. Ошондо үчөө чогуу чертилип калат. Бир жалгыз чертилет, андан кийин үчөөнү чогуу чертебиз. Анан карагыла, көңүл бурула, бул жерде каша туруп атат. Ушул үчөөнүн сыртында. Демек, муну каша болгон жерден 2 жолу кайталайбыз. Дагы ошону биринчи кылга окшош башталат азыр бул жерде. Сөөмөйүбүз, 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 бүт баардыгы тең ылдый. Жанагы биринчи көрсөтүлгөндөй эле, ортон дагы ылдый, сөөмөй дагы ылдый. Экинчи кылда бүт баардыгы тең. Бул жерге келгенде өзгөрө кирет. Ортон, биринчи кылда сөөмөй, биринчи кылда анан бош, Бир шилтемди жалгыз чертебиз дагы, калган үчөөнү ылдый, өйдө ылдый кылып чогуу чертебиз. Анан кашанын ичинде турган соң муну 2 жолу кайталап коебуз ушунда. Эми андан ары ортон, чыпалак, сөөмөй, мисалы. Ортонубуз биринчи кылда туруп атат, чыпалагыбыз да биринчи кылда туруп атат, сөөмөйүбүз экинчи кылда турат, Нотаны окуп атканда үстүн дагы жакшылап карап алыш керек. Демек, биринчи экөө ылдый карай багыт берди, үчүнчүсү да ылдый карай багыт берди. Ошондо үчөөнү тең ылдый чертип атабыз. Анан кийин ортончу колубузду экинчи кылга койдук, чыпалакты дагы экинчи кылга көтөрүлдүк, Плюс деп турган жер, түшүнүк, мунун долясына бул да кирип кетет да. Буну черткенден кийин, муну чертпейбиз, жөнүн гана басып коебуз. Ошондо жакшынакай комуздан бир жакшы үн чыгат. Ушунусу менен ушул обонду кооз деп айтсак болот, мисалы. Эми андан ары шилтемдериңер бул. Ортончу колуңар экинчи кылда турат, бүт баарын тең ылдый чертип келебиз. 1, 2, 3, 4, Төртөн черткенден кийин ылдый, бешинчисин өйдө карай черттик. Ошол эле нотаны басып турабыз. Анан сөөмөй, анан ортон экен. Сөөмөйдү чертебиз дагы жанагыдай плюс деп турат, фаршлак,
Сөмөйдү чертебиз менен ортон кылды басып коебуз. Аны шилтеп четпейбиз, жөн гана басып коебуз. Себеп дегенде сөмөйдүн чертилген добушуна ортондун дагы үнү кошулуп, жакшынакай үн пайда болот. Сөмөйдүн үстүнкү белгилерин карайбыз, анан буякта кошулуп турат экен. Ылдый биринчи чертилиши жалгыз кетти дагы, калган экөөнү чогуу чертебиз. Ылдый өйдө. Андан кийин ортон, ылдый өйдө, анан ортон кошулат экен ошондо. Андан ары мынакей чыпалак. Чыпалактан башталып атат мынакей биринчи кылдан, чыпалак, ортон, экинчи кылга кетти. Чыпалагыбыз биринчи кылда, ортондорубуз экинчи кылда. Андан ары сөмөйлөр дагы экинчи кылда, анан эң аягында ортонубуз биринчи кылга түшөт экен кайра. Сөмөй, үчүнчү сөмөйгө жеткенде, эки сөмөйүбүз башындагы сөмөйдү ылдый чертебиз дагы, акыркы сөмөйдүн белгисин карагыла өйдө чертип атабыз. Анан өйдө чертебиз менен мынакей акыркы белгибиз ортонду биринчи кылга ылдый шилтеп коебуз. Мынакей бүгүн ушул жерге чейин сабак өттүк. Ырыбыздын жарымына жеттик деп айтсак болот. Ушул азыркы көрсөтүлүп берген ноталарды комуздун чертилишинде көрүп алыңыздар. Сөмөйдөн баштап атабыз, экинчи кылдан. Жакшылап карап турабыз. Сөмөй, анан ортон кыл, анан кайра сөмөй. Ошондо мындай музыка чыгып атат. Болду, ошондо бүт багыттын баары ылдыйга көрсөтүп турат мынакей. Энекем дедик ошондо. Андан ары кетебиз. Ортонубуз биринчи кылда, сөмөй биринчи кылда, анан бош. Эми кошобуз. Энекем. Мынакей. Азыркы кайталап өткөнүм мынакей, сөмөйүңөр. Анан эки жолу кайталанат, кашанын ичинде туруп атат мынакей. Сөмөй, ортон сөмөй, анан ортон астыңкылда, сөмөй астыңкылда, анан бош. Андан кийин кайра шак ортоңку кылга коебуз дагы, кайталайбыз. Деп чертилет. Андан ары кеттик. Кайра сөмөй кеттик жанагынча. Бүт бар ылды карай. Сөмөй, ортон, сөмөй, ортон, астыңкылда, сөмөй, анан бош, анан бул жолу кайталоодо чыпалак келет. Астыңкылда. Эмне үчүн мындай чертип атам? Ортодо бирөө өйдө бар, ошон үчүн ылдый өйдө болуп калып атат. Калгандаркы болсо башынан бүт бар ылдый чертилип аткан. Мынакей. Андан ары кетебиз. Мынакей. Эми андан ары. Мынакей, ортон, чыпалак, сөмөй, анан чыпалагыбыз экинчи кылда, ортон экинчи кылда. Дедик, андан ары кеттик. Буякка жеткенде деген жанагы плюстар кошулуп атат, ошон үчүн кооздоп четкенге туура келет бул жерден мынакей. Дедик, анан дальше кетебиз. Мынакей. Кайра көрсөтөйүн. Сөмөйүбүз 3 жолу, мынакей. 2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө. Биринчи кылга токтоп атабыз. Кайра бир көрсөтөм. Так, эми буякка чейин жеттикпи? Андан ары акыркы кайрыкты бир көрсөтөйүн. Буяк чыпалактан башталат экен, чыпалак биринчи кылдан. Мисалы, мынакей. Анан ортон 2 жолу ылдый, мынакей. Чыпалак, ортон 2 жолу, сөмөй 3 жолу, 2 ылдый, 1 жолу өйдө. Деп анан акыркы эмеге ортонго келебиз. Кайра бир көрсөтөм. Чыпалак ылдый кылда, ортон экинчи кылда 2 жолу, мынакей. Бүт бар ылдый шилтенип атат. Анан сөмөйүбүз.
2 жолу ылдый, 1 жолу өйдө. Биринчиси жалгыз, экөө чогуу болот. Анан ортону ылдый, Урматтуу комуз сүйүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда ушу Энекем деген чыгарманын жарына чейин келип жеттик. Илим билим каналынан кеткенден кийин YouTube каналына жүктөлөт. Ошол жерден түшүнбөгөн суроолор болсо, суроолоруңузду берсеңиздер болот. Сиздер менен кайрадан комуз сабагына жолукканча саламатта туруңуздар.